абдан сонун тема маркетинг план. Биздин Smart Rich'тин маркетинг планы жөнүндө азыр сөз кылабыз. Эгерде билсеңиздер керек, биздин компаниянын маркетинг планы бинарно-гибридный маркетинг деп аталат. Азыр бинар деген жөнүндө айтып берем, андан соң ошол айырмасын, биздики эмнеси менен айырмаланат ошол жөнүндө айтып берем. Бинар деген сөз бул би деген, би деген эки деген сөздөн келип чыккан, эки. То есть бул эмнени билдирет? Биз сиздер менен эмне кылабыз? Бул бизнесте эки бутак менен иштейбиз, эки бутак менен. Эки бутак. Бизде бэк офиске кирип карасаңыздар, левый, анан правый деген эмне бар? Эки бутагыбыз бар. Туурабы? Жакшы эле көрүнүп атабы сиздерге? Эки бутагыбыз бар. Мына ошол эки бутак менен эмне кылабыз? Биз сиздер менен иштейбиз. Бул жакта эже катып жатат деп атат. Эгерде жакшы эле угулуп көрүнүп жатса, плюстарды коюп койсоңуздар. Отвлекаться этпейли, и так уже 13 минут өтүп кетти. Биз настройка кылгынча. Ушул көп эле бинар десе, көп адамдар бинар десе, мындай, кээ бир адамдар ушу терс көз карашта да бинарга. Эмне себептен? Анткени мурдагы башка компанияларда изначально чыккан бинардан көбү коркот да. Эмне себептен? Анткени көп компанияларда бинар бул заполнение дегенди билдирет да, толтуруу дегенди билдирет. Бул эмне деген сөз? Мисалы, сиздерде эгерде мурда башкача бинар болсо, анда бир определенный бир схеманы толтуруу болчу да. Мисалы, бир компания бар, пчелиный соты деп койшо, ушинтип коюшат да. Алар мындай кылып толтурат да, треугольник кылып толтурат. Мындай 3-3 кылып, 3-3 кылып. 3-3 кылып толтурган сайын акча чыгат да. Мына ушундай сыяктуу нерселерден элдер коркот да. Биздики бинар деп аталганын себеби, биз эки ветка менен иштейбиз. Эки ветка менен. Бирок бизде андай заполнение жок, өзүңүздөр билесиздер. Биздин жакшы жери сиздер болгону подписка кылганда, жаздырганда контрактты аласыздар дагы эмнесин эле көрсөтүп коесуздар. Левый веткага жазасыздарбы же правый веткага жазасыздарбы, мына ошону эле көрсөтүп коесуздар. Дагы комментарий иштебей калды окшойт. Эгерде жакшы көрүнүп жатса, жүрөкчөнү басып койгулачы, жүрөкчөлөрдү басып койгула. Кандай көрүнүп, кандай угулуп жатат, Левый, правый ветка деп эле көрсөтөбүз дагы. Мына ошол сиздер жасаган контракт эмне кылат? Левый десеңиздер, левый веткага түшөт, правый десеңиздер, правый веткага түшөт да. Мына ошол биздин бинар. Түшүнүңүздөр, бинар. Эми мына ушул бинар бизде эмне болуп атат? Ушул биз бинар менен иштегенибиздин мага жаккан себеби да ушул да. Взаимовыгодная, мындайча айтканда, бири-бирине пайдалуу болгон сонун система, да, пайдалуу болгон сонун система. Так. Кайра катып калды окшойт, Пайдалуу система көрдүңүздөрбү? Бул жакта лево правага, мисалы, сиздер бул жерде болсоңуздар, бул биздин бинардын жакшы жери, лево правады ыргыткандын жакшы жери компьютер, ол жерде деген компьютер ыргытат да бизде. Компьютер деген сиздердин могул жакта астыңыздардагы активный адамдардын астын толтурганга жардам берет да. Ошон үчүн биздики ушундай лево правый ветка менен иштейбиз. Эми караңыздар, биздин компанияга келгенде биринчи эле учурда эмне кылабыз биз? Биринчи компанияга келгенде эле биз сиздер менен биринчи өзүбүзгө биринчи учурда эле өзүбүзгө продукция алабыз. ПП деп коеюн, прокупка продукции. Жазып алсаңыздар болот, прокупка продукции. Биз эмне кылабыз? Биринчи учурда эле өзүбүзгө продукция алабыз. Продукция алып, аны эмне кылабыз? Потреблять этебиз. Потребитель болобуз. Биз эмне кылабыз? Потребитель болобуз. Эгерде сиздер, мисалы, мен потребитель эмесмин, мен
чисто бизнеске келгем десеңиздер деле, мен деле мисалы ошентип айтам да, мен дагы бизнеске келгем депчи, мен дагы бизнеске келгем деген учурда деле биз эмне кылабыз? Экинчи модель деп коеюн, покупка продукция болгондо бизнес баштаган учурда деле, мына мен крупный бизнесменмин десеңиздер деле, эмне кылыш керек? Обязательно потребитель болуш керек. Покупка продукция кылыш керек да. Бул деген сөзсүз түрдө жасай турган нерсе. Эмне себептен? Анткени продукт своего продукта деп коет. Биз өзүбүздүн продукциябыздын рекламасыбыз, биз өзүбүздүн продукциябыздын жакшы иштегенинин подтверждениясыбыз деп айтабыз. Ошон үчүн ар бирибиздин үйүбүздө эмне туруш керек? Продукция туруш керек. Продукция. Көрдүңүздөрбү? Основа бизнеса, мына биз сиздер менен азыр бизнес куруп атабыз деп айтып атпайлыбы? Ушул бизнестин фундаменти, мына мондай болгон үй салып атсак, ошол бизнестин могул фундаменти бул эмне болуп атат? Продукция болуп атат. Продукция же болбосо биздин сиздер менен алган эмне? Результаттарыбыз болуп атат. Мына ушул продукция, результаттын жардамы менен биз сиздер менен эмне куруп атабыз? Бизнес куруп атабыз. Бизнес. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул абдан мындай маанилүү, бири-бири менен айкалышкан нерсе да. Ошон үчүн биз сиздер менен келгенде албетте продукция алабыз, өзүбүзгө продукция алып туруп, анан кийин бизнес баштайбыз. Эми караңыздар, урматтуу команда, эми бул жака жазып койсоңуздар, ким жаңы эле бизнес баштады? Ким жаңы бизнес баштады? Аз эле болду. Ушундайлар бар, бараңыздар. Продукция алабыз, биз биринчи продукция алгандан кийин ошо продукцияны иче баштайбыз дагы. Анан могул жерде маркетинг планда айтканда мындай да, сиздер продукция алып келип, өзүңүздөргө продукцияны алып иче баштаганда сиздер бирөөнүн бинарына түшөсүздөр. Жанагы мен жаңы эле айтып бергендей, лево правасына, бирөөнүн лево правасына түшөсүздөр. Туурабы? Андан соң мына бирөөнүн лево правасына түштүңүздөр, уже иштеп атасыздар. Анан экинчи сиздер уже эмне кылып баштайсыз, эмне кылып баштайсыз? Спонсирование деп коет. Спонсирование. Спонсирование деген сөз, спонсирование деген сөз. Мына бул жакта эжекелер жазып атышат, мен жаңымын деп, Спонсирование деген сөз, бул башка адамга ушул продукцияны сатуу деген сөзгө барабар да. Көп эле спонсирование, рекрутинг деген сөздөр бар бизде. Рекрутинг деселе жүрөктөр түшөт да. Мен бул бизде могул сөздү бизде адам чакыруу деп коет. Адам чакыруу деп коюшат. Негизи биз адам чакырбайбыз. Негизичи биз эмне кылабыз? Биз болгону рекомендация кылабыз. Рекомендация. Бул эмне деген сөз? Биз спонсирование, рекрутинг деп бул профессиональный сөздөр менен айтылганда, бирок новичоктордун жүрөгү түшөт да. Мен ошон үчүн айтып атам да, кантип спонсирование кылабыз, кантип рекрутинг кылабыз депчи. Негизи бул оңой эле. Биз жөн эле ушул ичип жаткан, биз потреблять этип атабыз да, могу потреблять эткен продукцияны эле башка бирөөгө рекомендация кылсак эле биздин бизнес жүрө берет. Түшүнүп атасыздарбы? Эми караңыздар. Мына могул жерде, могул жерге мен рекрутинг, спонсирование дегенде алып салайын дагы, рекомендация деп жазып коеюн, Рекомендация. Сиздер потребитель болгондо, сиздер ар бир алган продукцияңыздын, элде карап туруңуздар, 20% сиздерге могул жака эмне болуп түшүп атат? GFT бонус болуп түшөт. Сиздер алган продукциянын 20% сиздерге GFT бонус болуп түшөт. Мисалы 1500 сомго чай сатып алсаңыздар, сиздин электронный кошелегиңиздар болот, бэк-офисиңиздерге кирип карасаңыздар болот. Мына ошол электронный кошелекко 20% түшөт. Бул 20% деген, могул 1500 сом 20% эсептесеңиздер, 300 сом сиздердин кошелегиңиздарга возврат болот. Түшүнүп атасыздар, возврат болот. Сиздер мына могул 300 сомго
сразу алып алсаңыздар болот. Продукция көбүнчө бизде эмне дейбиз, самын алып алсаңар болот, же жана башка бирдеме алып алсам, же болбосо чогултсаңар болот. Мисалы ушинтип 1500 сомдон дагы алып отурсаңыздар, мисалы 10 продукция алдык деп коелу. 10 продукция алганда сиздерде уже бул жакта 15 миңге алып койгон учурда, ушунун 15 миңден 20% түшөт да, бияка 3 миң сом түшүп калат. Сиздер уже 3 миң сомго эмне аласыздар? 2 чай алып алсаңыздар болот. Мына көрдүңүздөрбү? Биздин компанияда бизде сиздер бул бизнеске келер менен эле сиздерге бул выгодное сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество деп коет. Эмне себептен анткени өзүң жазылбай алсаң, өзүң кээ бирлер айтат да, жазылбасаң деле, дейт да, жазылбасаң деле скидочный баа менен берип атышпайбы башка партнерлор депчи. Ооба, скидочный баа менен бере беришет. Скидочный баа. Эмне себептен анткени аларга и так эле 20% не болот, GFT-ге түшүп атпайбы. Ошон үчүн бизде көп партнерлор эмне скидочный баасы менен сата берет да. Бирок мен сиздерге тартуулайт элем да, биринчи күндөн баштап өзүңүздөргө правила коюп алыңыздар. Скидочный баа менен сатпай, продажный баа менен сатканды үйрөнүңүздөр да. Бул абдан маанилүү нерсе. Эмнеге? Анткени биз бул жака баарыбыз акча тапканы келдик. Биз бул жака бардыгыбыз бизнес курганы келдик. Андан соң сиздер билишиңиздер керек да. Мына мен продукция алып ичип атам. Ким биздин продукцияны дайыма ичет? Мен деп жазып койсоңуздар болот могул жака. Мен продукциянын баарын ичип атам. Уже баягы офиске барганда да айтып атышты. 20% эмнесин, GFT-син алып атам деп айтып атышты. 20% GFT-син алып мен продукция ичип атам деди. Эми сиздердин экинчи шаг. Бул эмне деген сөз? Биринчи шаг сиздер жасадыңыздар, өзүңүздөргө сатып алдыңыздар, продукция ичип атасыздар. Экинчи шаг сиздер эмне кылышыңыздар керек? Рекомендация кылышыңыздар керек. Рекомендация. Азаматсыздар мына бул жака жазып атышат, мен ичип атам депчи. Рекомендация деген эмне? Бирөөгө ушул продукцияны мен ичип атам, сен да ичип көрбөйсүңбү деп рекомендация бериш керек. Болгону ошол. Башында биз жаңы новичок болгондо биз сиздер менен презентация айтканды билбейбиз, презентация айта албайбыз. Жакшы эле көрүнүп атабы? Презентация айтканды билбейбиз дагы. Мына ошол себептен биз жөн эле рекомендация беребиз. Биз новичоктор рекомендация беребиз. Новичоктор биздин спонсор биздин рекомендациялар менен иштейт. Мына взаимосвязь ошондой. Эмне себептен көп адамдар айтат да, мисалы халал эмес деген сөздөр чыгып атпайбы? Эмне себептен анткени деген ушул системаны, схемасын түшүнбөй калгандар бул халал эмес деп айтат да. Эмне себептен анткени мисалы базардан бир байке менен сүйлөшүп калдык, анан мен айтып атпайм, кандай болгон учурда, мисалы мен посредник болуп акча алсам, менин акчам халал болот десем, мен айтат да, мисалы дейт, сен бирөө машина алам деп келди дейт да, машина алам деп келди. Сен ошол кишиге жакшы машина таап бердиң дейт да. Таап берип туруп анан ошол сатып ал киши сен анын акчасын албайсың дейт да. Сен просто деген ошол машинанын эси менен сүйлөшүп аласың дейт да. Мен сага машинаны сатып берем, сен мага мисалы ошонун үстүнөн $100 же $200 чыгарып бересиң деп сүйлөшүп аласың дейт да. Мына ошол акча дейт халал болот дейт да. Эмнеге дейт? Анткени сен дейт услуга көрсөтүп атасың дейт. Сен ошо машинаны сатканга жардам берип атасың. Мисалы риэлторлор үйлөрдү сатышат го, ал өздөрүнүн үйү эмес да, аны алып алып анан сатпайт да. Алар тоже посредник болуп атпайбы? Мына ошондой сыяктуу эле биздин бизнесте дагы спонсор, посредник болуш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Спонсор деген ким? Спонсор деген бул посредник. Посредник деген эмне? Бул адам ошол жаңы келген адамга потребителдин рекомендациясы менен иштеген адам. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн спонсор акча алат. Каяктан акча алат? Астындагы кишилердин рекомендациясы менен иштеген учурда акча алат. Мына ошон үчүн маркетинг план жакшы түшүнүңүздөр. Маркетинг план халал, просто өзүңүздөрдүн иштегениңиздерден баары зависит этет. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Астыңдагы кишинин рекомендациясы менен иштеш керек да. Рекомендация деген мисалы могул жака Гүзалипа эженин аты чыгып калды. Гүзалипа эже келди, ал продукция алып ичип атат, ал потребитель болду. Мына караңыздар, потребитель болду Гүзалипа эже. Анан Гүзалипа эже продукция ичип баштаганда мен айтам да, сиз кимге ушул продукцияны рекомендовать этет элеңиз, же болбосо кимге ушул продукция жөнүндө ушуну ичип көр деп сунуштайт элеңиз, Сунуш, рекомендация бул сунуш. Жазып алайынчы аты, унутуп калып элем.
сунуш, кимге сунуштайт элеңиз. Ошондо биз Алип эже мисалы айтат да, менин эжем бар, тайкем бар, байкем бар, мына ошолорго айтып көрөйүн депчи. Аларга айтат, мен барып ошолор кишилерди ушул продукция менен толук кандуу, толук полноценно түшүндүрүшүм керек да, тааныштырышым керек. Мына ошол спонсор катары менин жасаган жумушум ошол. Мен спонсор катары маркетинг пландан кантип акча алам? Мен спонсор катары ошол маркетинг пландан ошол адамдын мындайча айтканда рекомендациясы менен иштеп анан акча алам. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн урматтуу команда, эгерде сиздер потребитель болсоңуздар, анан астыңыздарга киши жазылып калса, эгерде сиздер халал акча алам деп бул жакта ниет кылып жатсаңыздар, ошол сиздин кишиңиз чакырып келген кишилер менен, чакырып келген деп айтайынчы, сиздерге түшүнүктүүрөөк болсун. Сунуштаган кишилер менен иштешиңиздер керек. Түшүнүп атасыздар? Мына ошондо сиздердин алган акчаңыздар халал болот да. Көп эле ушинтип сурашат да, кайсы учурда халал болот, кайсы учурда харам болуп калат. Эгерде ошол рекомендация кылган кишилер менен иштебесеңиздер, ошол командага салыныңыздар, кошпосоңуздар, жөн эле андай деле болуп калат. Эми дайыма болбойт, иногда бир убактылуу акча чыгып калышы мүмкүн. Ошондой моменттерде эгерде сиздер такыр иштебей эле ичиңиздерде болгон, главное намерение деп коет да. Мына көрдүңүздөрбү, ошон үчүн сиздердин спонсор катары, анан мен спонсор эмесмин деп айтпаңыздар. Эгерде астыңыздарда бир киши болсо, мына эми бул жакка кайра жазыңыздар. Кимдин астында канча кишиси бар? Өзү жеке чакырган. Мисалы, мен астында 5000ден ашык киши бар. 5000 кишинин ар бир менен жетелеп иштебесем дагы обучение өтүп, все равно контакт бар да. Контакт кылып турабыз, суроолоруна жооп беребиз, жардам керек болгондо жардам беребиз, бирдеме сураса айтып беребиз, же болбосо бир жактарга бар десе барып беребиз. Мына ушундай биз тараптан жардам болот, көбөйүп кеткен үчүн да. Бирок мен өзүм жеке чакырып келген 20дан ашык киши бар. 20дан ашык киши бар. Мына ушул адамдарга жардам керек болгондо мен ар дайым эмне на старте турам. На старте мен дайыма аларга жардам. Эмне себептен? Анткени ал бизнес жөнүндө жана продукция жөнүндө мен ал адамдарга эмне бергем? Рекомендация бергем. Демек ал адамдар эмне? Менин ответственностьтум. Түшүнүп атасыздар? Менин жоопкерчилигим. Эгерде ар бир адам, мына Бактыгүл Айсаровна жазып атат, менде бир киши бар депчи. Бактыгүл эже, бир кишиңиз бар болсо, сиз уже спонсорсуз. Түшүнүп атасызбы? Эмне себептен? Анткени мына бинарыңар мондай да, биздин бинар. Эгерде сиздер мондай эле турсаңыздар, анда сиздер эмне партнерсуздар. А эгер сиздердин астыңыздарга монтип кетсе, даже монтпесе деле, монтип кетсе деле, сиздер могул жерде партнер дейт сиздерди. Партнердун түрлөрү бар, Smart, VIP, Rich деген. Бунун айырмасы жок. Эгерде сиздер бинарга түштүңүздөрбү, сиздер партнерсуздар. Эгерде сиздердин бинарыңыздарга, сиздерден ылдый бек офисиңиздерге бир киши түшсө дагы, сиздерди уже ким дейт? Спонсор дейт. Эмне себептен спонсор дейт? Анткени сиздердин командаңыздарда уже бир киши бар деген сөз бар. Эми караңыздар, мына Бурул эже 16 киши бар, 22 киши бар деп жазып атасыздар. Эгерде сиздердин астыңыздардагы могул адамдын эки жагында уже адам бар болсо, сиздерди эмне дейт? Аплайн дейт. Эмнеге аплайн дейт? Анткени сиздер могул биринчи кишинин спонсорусуздар. Могул кишинин спонсорусуздар. А бул кишилердин спонсору могул биринчи киши болуп атпайбы? Ошондо сиздер бул кишилерге ким болуп каласыздар? Аплайн болуп каласыздар. Түшүнүп атасыздарбы? Эгерде сиздердин астыңыздарда кишилери бар болсо, көп болсо, анда сиздер уже лидерсиздер. Эми караңыздар, 8 кишим бар, 16 кишим бар деп жазып атасыздар. Эгерде команда бар болсо, могул уже эмне деген сөз, могул уже балким могул жерде еще баягы мен аплайнмын, там 2-3 эле кишим бар дешиңер мүмкүн, бирок уже командаңарда
монтип бутакталып кеткенде сиздер уже эмне болуп атат, Могул деген команда болуп атат. Команда. Сиздер могул жердеги ар бир кишиден акча аласыздар. Ар бир кишиден. Эмне себептен? Анткени могул эки жагыңыздар кеткенде акча аласыздар. Эмне себептен? Анткени булар сиздердин командаңыздар болот дагы, сиздердин бинарыңыздарга түшкөн ар бир адам сиздердин командаңыздар болуп эсептелинет дагы. Сиздер команда бар болгондон кийин демек эмне болот? Лидер болушуңуздар керек. Түшүнүп атасыздарбы? Көп адамдардын эмне себептен командасы өспөй калат? Көп адамдардын. Бизде буюрса команда образования деген сонун тема болот. Ошол жактан да жакшылап түшүндүрүп беребиз. Эми караңыздар, могул жерден биринчи акча, азыр мен бир аздай маркетинг планды айтып берем. Биринчи акча бизде партнер болгондо, сиздер партнер болгондо GFT аласыздар. Спонсор болгондо, сиздердин астыңыздарга киши кеткен учурда, өзүңүздөрдүн жеке чакырган адамыңыздар келгенде сиздер спонсор болосуздар да. Спонсор болгон учурда биз эмне алабыз? Стартовый алабыз. Стартовый бонус алабыз. Стартовый бонус. Түшүнүп атасыздарбы? Могул сиздерге туура эле көрүнүп атабы же тескери көрүнүп атабы? Жазып коюңуздарчы, анткени мен камераны оңдодум да. Андан соң сиздердин командаңыздар кеткен учурда, уже оплайн боло баштаган учурда, сиздер эмне аласыздар? Организационный аласыздар. Организационный. Качан гана команда көбөйүп, сиздердин кишилериңиздер организационный алган учурда, сиздер эмне аласыздар? Лидерский аласыздар. Эгерде сиздерге лидерский чыгып жатса, сиздер значит лидерсиздер. Мен лидер эмесмин деп көп адамдар айтат да. Мисалы, мен менеджер жаба элекмин, мен бул компанияда лидер эмесмин деп айтат да. Ушул жерге мындай эме кошуп кетейин деп атам. Сиздер бизде топ лидер, анан лидер деп бөлүнөт. Топ лидер деп мотивация берип атканда айтат, топовый лидер компания деп. Эмне себептен? Анткени топ менеджерден өттү деген сөз бул. Топовый лидер компания. А калган лидер деген сөз бул командасы бар адамдын бардыгы лидер. Урматтуу. Эми жазып кетиңиздер, ким лидер экен? Ким лидерге жетип калыптыр? Ким каерде экен? Кел жазып коюңуздарчы. Мен партнер экенмин, мен спонсор экенмин, мен аплайн экенмин, мен лидер экенмин деп келиңиздер, жазып коюңуздар бул жака. Ким кайсыл линияда экен? Ким кайсыл жерде экен азыр? Көрдүңүздөрбү? Анан уже топ лидер болгондо, топ лидер. Топ лидер деген эмне деген сөз? Топ лидер деген сөз бул топ менеджерден өйдө деген сөз да. Топ лидер болгондо, сиздерге эмне түшө баштайт? Бонус түшө баштайт. Биздин компаниянын акчалары. Түшүнүп атасыздарбы? Дагы катып калдык окшойт. Эмне себептен эме өчүп калып атат, түшүнбөй калдым, бирок өчүп калып атат. Келиңиздер, эгерде жакшы угулуп, жакшы көрүнүп жатса, жүрөкчөлөрдү коюп коюңуздар, же жүрөкчөнү басып коюңуздар. Могу экранын чекесинде сиздерде жүрөкчө болот. Ошол жүрөкчөнү басып реакция кетирип койсоңуздар болот. Эми караңыздар, мына акча каяктан келип чыгат? Көрдүңүздөрбү? Жеңил, маркетинг планы аябай жеңил. Мына биринчи акча, бизде GFT-ден келип чыгат, биз партнер болгон учурда. Мына Гүлбар эже мен лидер дейт, спонсор Карыпова Бактыгүл эже, Карынова Бактыгүл эже, мен спонсормун дейт. Нурмаматова Гүлбар эже, Жыргал эже экен, мен лидермин деп жазып атат. Азаматсыздар, көрдүңүздөрбү? Эми караңыздар. Спонсор стартовый бонус алат, бул экинчи акчанын экинчи түрү. Организационный бул акчанын үчүнчү түрү. Лидерский бул акчанын төртүнчү түрү. Анан бешинчи түрү бул эмне? Топ лидер болгондо бонус аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Андан сырткары могул спонсордон баштап, дагы алтынчы түр акча чыгат. Эмне деген акча чыгат? Активационный бонус, Активационный бонус чыгат. Түшүндүңүздөрбү? Мен чуда түшүнбөй атам, же сиздер пассивный болуп атасыздарбы? Кээ бирлерге угулуп, кээ бирлерге угулбай жатабы?
бүгүн чота кызык болуп атат биздин эфир. Же актив аз болуп атабы, түшүнүксүз болуп атат. Жакшы көрүнүп, жакшы угуп жатса, эринбей телефонду алып, плюстарды коюп коюңуздарчы. Урматтуу команда, келиңиздер. Эми мону жазып алдыңыздар деп ойлойм. Жазып алсаңыздар, мен азыр буну өчүрүп туруп, маркетинг планга өтөм. Азыр маркетинг планын түшүндүрүп берем. Бүгүн мен маркетинг планын түшүндүрөм азыр. Анан эгерде суроолоруңуздар болсо, ар бириңиздер группаңыздарга жазсаңыздар болот. Ал группада кураторлор бар. Мына ошо кураторлор группасына жазыңыздар. Маркетинг боюнча кандай суроолор бар болсо, ошол суроолорго мен жооп бергенге аракет кылам. Эртең бүрсү күнү 2 күн болот. Эртең суроо берип калыңыздар. Анткени бүрсү күнү биз большие деньги деген жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал жакта уже угуп жатканда эле жазып алганга аракет кылыңыздар, сразу. Мен эртең менен өзүм кирип тартып көргөндө туура эле көрүнүп аткан, көрсө баары бир тескери көрүнүп атыптыр. Хорошо, анда жазып коюңуздар, кандай угулуп жатат, ошол жөнүндө жазып койсоңуздар. Эми караңыздар. Маркетинг план боюнча биздин компаниянын маркетинг планы боюнча бизде деген входтун 3 түрү бар. Келгиле, анда мен сандарды сөздөрдү жазбайм, мен жөн эле букваларды жазам дагы, айтам да, ошондо мне кажется туура болот болуш керек. Келиңиздер, анда маркетинг план боюнча сүйлөшөлү. Биздин маркетинг планда входтун 3төн ашык түрү бар. Мисалы, кирүүнүн, жазылуунун. Мисалы, любой келген адамды сиздер 25 CV-ден өйдө жазып койсоңуздар болот дагы. Ал адам эмне болот? Бизде потребитель болот. Мына кече көп суроо берип атышты, жанагы биз айтып атпадыкпы? Потребитель 1 балл, потребитель жаздырган учурда 1 балл депчи. Потребитель болот. Мына 25 CV-ден өйдө кеткен учурда бизде потребитель болот. Анан бизде апгрейд бар. Апгрейд деген эмне? Апгрейд деген сөз бул ошол адам, мисалы, дагы ошол потребитель болуп эле кала бербей, мисалы 25 CV-ге продукция алды да, 25 CV-ге продукция алгандан кийин 25 CV-ге продукция алгандан кийин ушул бойдон кала бербей, могу азыр чоңураак кылып түшүндүрүп берейин. Бул жакта новичоктор да бар экен, ошон үчүн лидерлер чыдайбыз, баарыбыз түшүнгөндөй кылып айтып берейин. 25 CV-ге продукция бойдон калбай, дагы 25 CV-ге алып койсо, мисалы, 1 чай алды, дагы 1 чай алып койсо, ал бизде экинчи вид входа деп коебуз. Экинчи вид входа бул деген смарт, 50 CV-ден өйдө. 50 CV-ден өйдө бизде смарт партнер деп коет. Смарт партнер болуп калат, Смарт партнер. Смарт партнер, бул 50 CV болду да, 50 CV болду. Мынаки. 50 CV болду, бирок ошол 50 CV бойдон калып калбай, дагы 50 CV-ге мисалы ушинтип алып отуруп, 180 CV болгон учурда, бул смарт партнердон 3-чү түр вход бар, 180 CV-ден өйдө, бизде эмне болот? VIP болуп калат. Көрдүңүздөрбү? Анан ушул 180 CV-ден өтүп, мына биринчи күндөн баштап эсептелинет, көрдүңүздөрбү? 180 CV-ден өтүп, дагы 180 CV-ге алганда, ал барат дагы 4-чү вид входа, 360 CV-ге алынганда, эмне болуп калат? Бизде rich партнер болуп калат. Rich партнер.
рич бул акыркы точка десек болот да. То есть бул эмне дегенди билдирет? Сиздер биздин компаниянын толук кандуу жанагы мен айтып берген 6 азыр дагы айтып берем 6 болгон акчасынын баарын мисалы партнер потребитель могул жерде потребитель бизде биз партнер деп коебуз, потребитель дебиз. Партнер бизде деген могул жерде акча албайт да. Бул деген көбүнчө эмне алат? Жанагы продукция менен алат. Продукция алат. Түшүнүп атасыздарбы? Продукция алат. Акча эмес, продукция алат да. Андан соң смарт партнер деген бизде ошол акчанын где-то 5 толук чыга турган акчанын где-то бир 20% эле алат. Түшүнүп атасыздарбы? Ал эми VIP партнер где-то 50% алат. Толук смарт иштен чыга турган акчанын. Ал эми рич партнер деген эмне деген сөз? Бул болду уже полноценный партнер, компаниянын толук кандуу партнеру. Бул ушул акчанын чыга турган акчанын 100% алат деген сөз да. Мына ошон үчүн урматтуу команда, биз көбүнчө азыр мындай кылып атабыз да. Биз көбүнчө потребитель жаздырабыз, 25 CVге жаздырабыз. Аны смарт кылганга аракет кылып атабыз, смарт кылганга аракет кылып атабыз дагы. Мисалы могул жерге потребитель жаздырдык, 25 CVге. Анан буну биз эмне кылабыз? Дагы 25 CVге алдырып туруп смарт кылып атабыз дагы, Анан ушул смарттан кийин эле болду, ал адамды эмне кылып атабыз? Спонсирование кылдырып атабыз. Спонсирование кылдырып атабыз. Мен сиздерге айтат элем да, ушул жерден сиздердин биринчи максатыңыздар спонсор катары, бул спонсорлор да айтылып атат. Спонсор катары, могул адамдын спонсору сиздерде. Спонсор катары жазып алыңыздар. Биринчи цель, биринчи максат. Могул потребительди сиздер смарт кылбайсыздар, могул потребительди сиздер рич кылышыңыздар керек. Рич. Түшүнүп атасыздарбы? Ооба, албетте, мисалы смарт кылып туруп могул жагына киши жазып, ал акча алсын деп атасыздар да. Акча алсын деп атасыздар. Бирок, маркетинг план боюнча бизде эң көп акчаны рич алат да. Мына ошон үчүн изначально башынан баштап ар бир жазылган адамды, эгерде сиздер мыкты спонсор боломуз десеңиздер, ал адамды рич кылыш керек. Эмнеге? Биринчи себеби ар бир жазылган потребитель сиздерде эгерде 3 ай 12 неделяда 50 CVге продукция алып турбаса, бул киши деген бизде эмне болуп калат? Режим клиентке түшүп калат. Режим клиент деген эмне деген сөз? Режим клиент деген сөз бул киши эмне болуп калат? Акча албайт деген сөз. Түшүндүңөрбү? Режим клиентке түшүп калган киши бул акча албайт деген сөз да. Бул абдан көп энергияны талап кылат. Түшүнүп атасыздар? Мына сиздер потребитель жаздырып алыңыздар, аны смарт кылып алыңыздар да, анын астына уже кишилер кетип калды. Кимде шундай бар? Жазып койгоч, кишилер кетип калды да, анан сиздердин эле энергияңыздардын баары көп учурларда даже могул смарт адамдар акча алып баштаганда дагы уже ушинтип эле акча ала берсе болот турбайбы, уже рич болгусу келбей баштайт да. Уже деньги вкладывать не хотят. Ошон үчүн урматтуу партнерлор, мен айтам да, очень много энергии забирает. Эмне себептен? Анткени бул смарт потребитель болгон адам өзү бек-офиске кирип карабайт. Өзү следить этпейт. Эмне болуп атканын менчи, аны силердин башыңар ооруйт. Анткени биздин бек-офисте бул активный деп эле тура берет. Бул режим клиент деп көрүнбөйт. Бул режим клиентке түшүп калса деле, монда ячейка чыгат. Мына ошол ячейкада уникальный номер, фамилиясы могул жерде. Фамилия, имясы, анан могул жерде деген статус активный деп эле тура берет.
Бирок могул киши эгерде режим клиентке түшүп калса, бул биринчиден bundan сиздерге стартовый бонус чыкпайт. Стартовый бонус жок. Экинчиден бунун обороту, алган товары сиздерге 70% гана түшөт. Оборотко. Түшүнүп атасыздарбы? Оборотко 70% түшөт. Плюс бул киши өзү жифти албай калат. Ошон үчүн могул режим клиентке түшүрбөгөн бул спонсордун бирден бир милдети да. Ошон үчүн энергияңарды коротпой, смарт потребитель болгон адамга обязательно башынан настрой кылдырыш керек да. Сен сразу эле көрүнөт, активный, сонун адамдар бар да, ошолорду сразу отдельно выделять этип туруп, ошол адамды биз деген эмне кылышыбыз керек? Ошол адамды биз ричке чыгарышыбыз керек. Өзүңүздөргө сурок бериңиздер. 1 ай, 3 ай эмес, 1 ай, 2 айдын ичинде уже результат алдыбы адам болду. Мисалы, 1 жумада, 2 жумада продукциялар сонун экен деди, болду. Эжеке, давайте рич кылдырабыз. Давайте рич кылабыз депчи. Рич кылганга аракет кылдырыңыздар. Рич кылганга, ошол рич контрактты жапканга аракет кылыңыздар. Түшүндүк, Эми караңыздар. Могул жерде режим клиент жөнүндө түшүнүктүү болду, Биз сиздер менен рич менен иштегенге аракет кылышыбыз керек да, рич менен. Ошол сиздер айтып атпайсыздар, менде ошондой кишилер бар депчи. Эчтеке болбойт. Эгерде ал адамдар продукция алам деп калса, сиздер ал адамдарга түшүндүрүп коюңуздар да заранее. Сага GFT чыкпай калышы мүмкүн, эмне себептен? Анткени сенин местаң режим клиентке түшүп калды депчи, деп. Биз азыр сүйлөшүп атабыз, ошол режим клиентке түшкөн адамдын местасы 3 ай турат, 3 айдан жоюлат деп, бирок ал тоже не ясно, ошон үчүн мен ал жөнүндө эчтеке айта албайм силерге. Бир гана сунуш, ошол режим клиентте адамдарды батыраак рич кылыш керек да, батыраак рич. Анан дагы бир сунуш, эгерде ошол режим клиентке түшкөн адам клиент болуп калды, бирок активный болсо, анда ошол 70% түшсө деле, мисалы, бир стартовый болсо деле, ага көз жумуп туруп, ал кишини ричке жеткирип койгула да. Эмне себептен? Анткени ал рич болгондон кийин уже активный боло баштайт да. То есть местасы кайра активизировать этип, андан акча чыга баштайт. Ошон үчүн түшүндүк, бизде вход кирүүнүн канча түрү бар экен? 4 түрү бар экен, партнер, бизде потребитель, партнер деп коебуз, смарт, VIP, анан рич. Эми акчанын биринчи түрү, бул бардык входтордо, бүт бардык входтордо, бизге бирдей акча түшөт, бизге бирдей GFT түшөт. Да, четке жазайынчы. GFT бонус, GFT бонус, на төртөндө тең. Потребитель, смарт, VIP, рич. GFT бонус төртөндө тең бирдей түшөт, 20%дан. GFT бонусту компетенция болот, чогултса болот, же болбосо GFT бонусту сразу алып алса болот. Мисалы, партнер болгондо GFT бонус алып алса болот, смарт болгондо дагы. То есть, в общем, рич болгонго чейин GFT бонусту санасаңар 72 CV түшөт да. Мына ушул 72 CVни сразу алса болот, чогултуп алса болот, же болбосо сразу алса болот. Эми караңыздар, экинчи бонус, стартовый бонус. Спонсорский бонус деп жазып коеюнчу, спонсорский бонус, стартовый бонус, спонсорский бонус. Бул эмне деген сөз? Спонсорский бонус деген сөз, бул сиздер өзүңүздөр, это вы, сиздер астыңыздарга киши спонсировать эткенде,
киши жаздырганда же болбосо сиздер жана контрактный листке көбү ушуну эметпейт да, контрактный листке жанагы прямой спонсор деген жерге ким жазылса ошол алат стартовый бонусту. Стартовый бонус деле бизде 10%дан төлөнөт. 10%дан төлөнөт. Эми караңыздар, сиздер бул жерде мисалы могул жерге 5000 сомго бирөө келип сиздерден продукция алса, сиздердин атыңыздарга жаздырып эмес, а именно ошол киши өзүнүн атына жаздырып, паспортун берип, регистрация кылып, жанагы спонсор деген жерге ошол сиздердин фамилияңыздар жазылса, демек ушул 5000 сомдун 10%, могул жакта 10% сиздерге 500 сом акчалай зарплата болуп чыгат. Зарплата. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, бизде выплата недельный. Недельный выплата. Бул эмне деген? Жума сайын акча берилет деген сөз. Кийинки үчүнчү выплатабыз, үчүнчү выплата организационный. Командный деп жазып коеюн, түшүнүктүү болуш үчүн. Көп эле түшүнбөйт. Бул эмне деген сөз? Бул командадан түшөт деген сөз. Командадан түшөт деген сөз. Эми караңыздар, могу командный акча кантип чыгат? Командный акча биздин командада минимально, бул көп эле ушуну мындай мани бербейт экен да, ушулчу. Ушул жерде акчанын баары ушул жерде жатат да. Мына ушул жерде жатат. Минимальный акча, мен эртең дагы айтып берем, откуда берутся деньги дегенден да айтып берем. Азыр аз эле убактыбыз калыптыр. Азыраак убактыбыз калыптыр. Минимальный акча бул 100 CVден жабылса эле, минимальный бинарный шаг 100 CV болсо эле уже бизге эмне акча чыгып берет. Бул эмне деген сөз? Мисалы ушул порогдон өтүш керек деген сөз да, ушул порогдон өтүш керек. Могул порогдон өткөндө эле эмне болот? Бизге организационный уже акчалар чыга баштайт деген сөз да. Мындан 100 эле кылып эмес, кылыш керек эмес, 100 CVден өтүш керек. Келгиле өзгө ошондой мебизге киргизебиз, 100 CVден өйдө кылыш керек депчи. Мисалы көп адамдар ушу 100 кылып эле жүргөндөр бар да, мен бинарный шаг жаптым депчи. Жок, андай эмес. Сиздердин максатыңыздар, негизги максатыңыздар команда менен чогуу, жеке өзүңүздөр эмес, команда менен чогуу ушул 100-100дү жазаш керек деген сөз да, 100-100дөн өйдө. Эми караңыздар, могул жерде мындай да, эгерде сиздер GFT эле бонус алып жүрсөңүздөр, демек сиздер элестетилем, продуктовый магазин ачтыңар, аны өзүңөр эле пайдасын баарын жеп атасыңар деген сөз да. Кээ бир адамдар бар ушундай. Например, мен бир таанышым бар, магазин ачпаган, кайра жаап койду да, анын продуктовый магазинин. Сурап атпайм, эмне жаап койдуң продуктовый магазин? Жакшы чөт атпайбы десем, ой жок, жакшы чыккан чөт экен, бирок балдар жеп эле, ардеме жеп эле, пайдасын баарын жеп атып эле такыр мындай пайда көрбөй койдум дейт да, аны тажап кеттим дейт да. Андан көрөк бөлөк жакка чыгып иштегеним жакшы экен дейт да, баягы үйүнүн жанына магазин ачканда. Ал ошол адам, мына GFT алып эле жаткан адам да, өзүнүн бизнесиненчи GFT алып эле, эмне себептен? Анткени чыккан пайдасын баарын эле жеп эле жаткан адам. Түшүнүп атасыздарбы? А эми организационный алган адам бул ошол магазинге реализатор отургузду деген адам да. Мисалы реализатор отургузуп ага өткөрүп берип коюп, анан бир айда бир мисалы өткөрөт да, ошол өткөргөндө пайдасынан какой-то бир процентин өзүнө алган адам да. Түшүнүп атасыздар? Мына ошол реализатор отургузган адам, стартовый алган адам. Ал эми организационный алган адам ошол магазинди көбөйткөн адам да. Мисалы мурда бир эле магазинден акча алып атса, азыр деген магазиндерди көбөйтүп, мына ошол ар бир магазинден мисалы здание салып койду дейли, ошол здание салып туруп, ошонун ар бир комнатасын арендага берип койду деген сыяктуу сөз да. Түшүнүп атасыздарбы? Ал эмне кылат? Арендага берип коюлуп жатпайт да, баары бир барып карайт, какой-то бир вопростор болсо решать этип берет да. Мына ошол организационный бул ошондой акча да. Көрдүңүздөр, ушу канчалык командаңды көбөйтсөң, канчалык командага вложение кылсаң, канчалык команданын көбөйүшүнө, чоңоюшуна, өсүшүнө салымыңды кошсоң, ошончолук көп акча аласың деген сөз да.
сиздер стартовый чектелүү. Стартовый абдан чектелүү. Анткени статистика боюнча, например, эгерде сиздер 100 киши спонсировать этсеңер деле, рич кылып 100 киши, буну 1-2 күндө спонсировать эте албайсыздар да. Мисалы 1 жылда, может быть, азыр оңойрок болуп калды. Мисалы азыр 100 киши спонсировать эткенде эле оңойлош керек. Анткени башында баштагандачы, анткени ар бир киши 1-2 продукция алса эле уже 100 киши болуп калып атпайбы. А силер деген ричке акцент кылгыла. 100 рич спонсировать эткен бул кыйыныраак да. Мисалы ошол 100 ричтен 10% чыкса деле, 2160 сомдон 100 кишиден чыкса деле канча чыгып атат? Почти 21 миң чыгып атабы? Мына ошону караш керек да. Ошол 10% чыкса делечи. Эми ошол көрдүңөр, ушундай акча, ооба стартовыйдан деле акча алса болот. Мисалы жумасына 10 пачка сатып койсоңуздар, жумасына 1,5 миң сом чыгып калып атпайбы? 1,5 миң сом. Бирок эгерде сиздер ошол кечке чуркап өзүңүздөр сатып, андан сырткары дагы ошентип сатканга 10 кишини үйрөтсөңүздөр, сиздер 10 пачка сатсаңыздар, ал киши 10 пачка сатса, элестеткиле жумасына уже 1,5 миң эмес, 3 миң чыга баштайт да. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн биздин биринчи максат эмнеде? Биздин биринчи максат команда түзүп организационный алыш керек да, мына ошондо да. Лидер катары, мен жана айтып кеттим, сиздерде уже могул жерде аплайн катары, сиздерде уже командада өзүңүздөрдүн астыңыздарга жазылган кишиде команда кеткен учурда сиздерде уже эмне болуп атат? Стартовый бонус. Көп адамдар эле сурай беришет да, мынтип, в чем секрет? Секрети кандай? Кантип иштесе болот? Кантип ийгиликке жетсе болот дейт да. Секрет в том, что нет никакого секрета дегендей да. Все открыто, бардыгы ачык, айкын. Ошо маркетинг планды эле жакшылап изучать этпегендиктен да. Маркетинг планды жакшылап изучать этсеңиздер, эч кандай секрет жок. Эч кандай проблема жок. Эмне себептен? Анткени бул жерде организационный бонус. Бул ошол команда менен иштеп, команда түзгөн учурдан чыккан акча да. Мына чоң акчалар стартовый бонустан ылдый башталат. Эмне себептен? Кээ бир адамдар мынтип айтат да, мен 1 жыл жүрөм, 2 жыл жүрөм, 3 жыл жүрөм, мен дагы деле акча ала элекмин дейт да. Анан ошол негатив болушат башка адамдар болупчу. Мисалы башка адамдар болуп негатив болушат да. Эмне себептен? Мына 3 жылдан бери иштеп атыптыр. Силер антип сурабагыла. Адамдардан канча жылдан бери жүрөсүң? Год, время бул деген показатель эмес. 3 жылдын ичинде канча киши спонсировать эттиң? Түшүнүп атасыздар, канча киши спонсировать эттиң? Эгерде ал адам мен 100 киши спонсировать эттим, бирок доходко чыкпай калдым десе, бул калп. Эгерде ал адам мен мисалы биринчи жылда мен 20 киши спонсировать эткем. Мен 20 киши спонсировать этип, 20 киши спонсировать этет деген сөз бизнеске чакырып эле коюу эмес, а именно рич кылып жаздыруу да. Ричтерди эсептегиле. Смарт, виптерди эсептебейбиз. Түшүндүкпү? Смарт, ричтерди эсептебейбиз. Только виптерди эсептебейбиз, ричтерди эсептеп туруп анан жазгыла. Мен монча жылда мисалы 100 киши спонсировать эттим эле. Ошол 100 киши спонсировать этип, мисалы 1 жылда менде вообще катыган жок сонун эле көрүнүп атат. Катыганда менде деле көрүнөт. Такыр доход алган жокмун. 1 жылда 100 киши спонсировать этип, такыр доход алган жокмун десеңер, бул калп да. Давайте будем честными, башка бирөөнү алдашыбыз мүмкүн, бирок өзүбүздүн астыбызда эмне болуш керек? Честный болуш керек да. Эч качан 100 киши спонсировать эткен адам акчага чыкпай койбойт. Поверьте, 20 рич жаздырсаңыздар, анан ошол адамдар менен туура иштесеңиздер, доходко чыгасыздар. Мен сиздерге гарантия берем. Эмне себептен? Анткени мен кылдым ошону. Биз отуруп анализ жасаган учурда, адам
адам келиңиздер, бул эмне себептен биз марафондорду жасап атабыз, марафонго катышкыла деп айтып атабыз. Bundan ылдыйын эртеңки сабакта айтып берем. Айдеже клиентке түшкөн партнерго, клиентке түшкөн көчө эңки жифтиси берилет, андан кийинкиси чыкпайт деп айтылган да. Эми аны практика жүзүндө билебиз. Менин просто бир дагы лишнигим режим клиентке түшө элек. Ошон үчүн аны ошол практика жүзүндө болгондор айтып койсоңор, анткени көп учурда эми караңыздар. Ошол биз айтып аткан, биз сиздер менен айтып аткан жанагы көрүңүздөрбү, ушинтип алаксып кетесиң да. Эми караңыздар, мына могул жерге чейин спонсированиядан көп нерсе зависит этет. Ошон үчүн сиздердин бирден бир максатыңыздар, ар бир адамдын бирден бир максаты могул жерде, ар бир адамдын бирден бир максаты могул жерде спонсирование жазып алыңыздар. Я должен спонсировать. Мен спонсор болушум керек деп жазып алсаңыздар болот. Эгерде мен акча табам десем, мен спонсировать эткенди үйрөнүшүм керек деп. Спонсировать этет деген сөз менен подписать деген сөздүн айырмасы асман менен жердей. Түшүндүңүздөрбү? Спонсировать менен подписать деген разницасы абдан чоң. Ошол себептен келгиле могул жерге жазып атышат, режим клиенттегилер жифтисин алып атат. Бизде Казакстанда ушундай случай болгондо минтип айтканда, мисалы 10 январда выясним до конца. 10 январда режим клиентке түшүп калдыбы, клиентке түшүп калды. 10 январга чейинки акчаларын, жифтилерин алат деген да. Ал эми 10 январдан кийинки жифтисин рич болгонго чейин албайт деп айткан. Жифтисин. Анан мисалы ал киши ричти жабабы, жаппайбы, аны ушул периодда негатив болот да. Эми ошону жазып кетсеңиздер, билбейм азыр силерде кандай болуп атат. Менде просто эме түрүндө боло элек да, эч ким жифтисин берип атабы. Мисалы режим клиентке түшүп калган адам келип 4 продукция алса, сразу 5-чисин жифти кылып ала алабы, ошол жөнүндө жазып койгула, эгер билсеңиздер. Андай эмесе эртең улантабыз. Бүгүн мына могул жерге чейин, спонсирование чейин жакшы экен, анда ала алса. Анткени биз Казакстанда ушундай случай болгондо жифтисин ала албайт деп айткан да. Жифтисин албайт деген. Жакшылап выяснять этели андай, анткени дайыма ушундай болот да. Башка нерсе айтылат, башка нерсе. Анан көп элечи мынтип сен лидерсиң го деп ушундай суроолорду көп беришет да. Бирок мен силерге айтат элем да, офисте жүргөндөрдөн сураш керек да, мындай майдаларды, анткени алар жакшыраак билет да, офисте жүрүп. Мисалы менин азыр жаңы спонсировать эткен адамдарым бар, бирок мен аларды режим клиентке түшүрө элекмин да. Негизи эгерде ошол убакытка не переживайте, менде биякта баары көрүнүп турат. Бардык эле убакыт болуп калды деп переживать этип атышат. Ошон үчүн биз кечирээк баштап калбадыкпы? Могул жерде бүгүнкү сиздерге задание, бүгүнкү сиздерге бериле турган заданияны да чыгарып коем. Сиздер маркетинг планды айтып беришиңиздер керек. Анан мен чыгарам, ошол жактан жакшылап окуп аласыздар. Эртең ушул маркетинг планды до конца түшүндүрүп берем. Андан сырткары буюрса суроолоруңуздар болсо, суроо бериңиздер. Бүгүн суроолоруңуздарды берсеңиздер, эртең ошол суроолорго жооп берүүгө аракет кылам. Дилекан эже болбойт экен. Мен оңдодум, настройканын баарын жасап чыктым, болбой эле ушундай тескер болот. Ошон үчүн мен сүйлөп жатканда сразу жазып алсаңыздар, сүйлөп жатканда сразу жазып алсаңыздар, анткени как не старайся, баары бир болбойт экен. Түшүндүк, Анда азыр кааласаңыздар орусчасына кирсеңиздер болот.
кааласаңыздар эртең кирсеңиздер болот. Бардыңыздарга ийгилик каалайм. Азаматсыздар. Азыр болсом мен эфирди сактайын дагы, орусчасын баштайбыз.